Баткен шаарынын аймагынан Бүгін 6 апрелде Баткен шаарында мекеме ишканалардын кызматкерлери ортосунда спорттук мелдеш башталды. Спорттук мелдешке жалпысынан 15 команда катышып, спорттун 3 түрү боюнча көч сынашууда. Иш-чаранын максаты коомчулукту сергек жашоого үндөө жана спортту өнүктүрүү дейт уюштуруучулар. Бул иш-чаранын негизги максаты ушул шаарыбызда спорттун түрлөрүн өнүктүрүү болуп эсептелет. Өзү кыргызда сөз бар. Спорт бул денсаулыктун булагы деп кетет. Ошол Байгепонду мына быйылкы жылга 26 000 акчалай койгонбуз. Ушул Баткен шаарынын мэриясынын эсебинен. Спорттун волейбол түрү боюнча катышуучусу Канабат Айым бала бакчанын тарбиячысы. Ал шаардын спорт боюнча биринчилигине жыл сайын катышып келет. Мындай иш-чаралардын өтүшү кыз-келиндердин спортко болгон кызыгуусун арттырарын белгилейт. 5 бала бакча биригип, бир сборный команда болуп, мелдешке катышып жүрөбүз. Мелдеште ар дайым алдыңкы орундарды, биринчи, экинчи орундарды багындырып жүрөбүз. Билим берүү мекемеси областта биринчи орунду алып, былтыр 10 күнгө Ысык-Көлгө барып ойноп келдик. Ал жакта 14 команданын ичинде 3-чү орунду алып келдик. Мелдеш волейбол, футбол жана шахмат боюнча өтүүдө уюштуруучулар жыл сайын спортко кызыккан жарандардын катары өсүп, бул багытта шарттар да жакшырууда дейт. Дагы мыкты спортчулар чыксын деген тилектерибиз бар. Өзүңүздөр билесиздер, акыркы учурларда ушу Баткен шаарында кечээ спорт аянтчалары, спорт залдары оңдолуп, ремонттон өтүп, спортко аябай чоң көңүл бурулууда. Иш-чаранын алкагында дене тарбия жана спорт кызматкерлеринин кесиптик майрамынын урматына салтанат уюштурулуп, бул тармакты өнүктүрүүгө кошкон салымдары үчүн бир катар спортчуларга шаардык мэриянын сыйлыктары тапшырылды. Айжамал Абдыкарова, Аскар Баймуратов, Салам Медиа.